Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Кышын жайын таманы муздап какшап кыйналган бейтаптарга жардам бере ала турган жөнөкөй бирок натыйжалуу сунуш айтмакчымын. Алды менен ушул симптомду пайда кылган оорулар тууралуу бир аз айтып кетейин. Алар жүрөк кан тамыр оорулары, муун оорулары жана гормоналдык оорулар. Мисалы, калкан сымал безинин гормондору жетишсиз бөлүнүп чыкса дагы ушул симптом кайталанат. Андыктан биринчи кезекте сиз өзүңүздүн ооруңузду аныктап, аны жакшылап дарылай турган болсоңуз, анда ушул белгиделер жок болуп кетиши мүмкүн. Мисалы, сизде диабет болсо, анда сөзсүз түрдө кандагы глюкозанын деңгээлин нормага тагыраагы 6-7ге алып келишиңиз керек. Ошондо полинейропатиянын мүмкүн болушунча кечиктиресиз и таманыңыз дагы көпкө чейин какшабайт, муздабайт. Андан сырткары мен сизге айта турган экинчи жөнөкөй сунуш бул чукур идишке муз толтурушуңуз керек, кызыл ашка жете турган жалык кылып. Жана ошого бутту 1 мүнөттөн 2 мүнөткө чейин салып олтуруш керек. 3 күн же 5 күндө жакшы жыйынтыкты байкайсыз. Мунун кандай пайдалары бар? Ал жерде АТФ көбөйөт, кислород көбөйөт, зат алмашуу жакшыргандан кийин ал жердин муздашы дагы ысык жагына өзгөрөт албетте. Андыктан ушуну сөзсүз түрдө аткарып көрүңүздөр. Жеңил стресс организмге эч кандай зыяны жок.